Бүгүн 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Шайлоонун жүрүшүндө бюллетендерди сыртка алып чыгуу, аны сүрөткө тартуу сыяктуу мыйзам бузуулар болду. Алгач эле таң эрте Ташкөмүр шаарында шайлоо участкасында свет өчүп калганы маалымдалган. Ал себептен шайлоо үзгүлтүккө учурады. Жаштар иштесин деп келсек, кантип карайбыз эми бийликти? Мына бийликти колдоп келгенбизбиз. Шайлообек ула, үчү силер ушуну баарын камсыз кылбайсыңар. Качанга чейин ушундай уурулук, адамды алдоо, сатуу жана ушундай свет өчүрүү ушундай баскынтар болот. Качанга чейин чыдайбыз? Кана мына иштегениңер, элге кызмат кылган, таза шайлоо деген президент айтканга биз ишенип шайлоого катыштык. Мына светибиз өчүп турат. Аксакалдар, аялдар каргап атат ушунун баарын тең. Мына келдик, рестин начальниги жок бул жерде, ордунда жок. Жүр бас кирип көрсөтүп чыгайбыз. Мына эч ким жок бул жерде, рестин. Атайын баары жол кетип калганбы же башка кылганбы? Мына чыгып келген сотрудник болсо чыкпак да, мына эч кимибиз жок. Ана бул бийликтин контролу кылганбы? Эч ким жок мынакей. Контроль дежурныйлар отуруш керек бул жерде. Мына приемный. Башчы. Мына жок экен. Эч кимибиз жок кабинетте. Эмне деген бул мамлекеттик ишканага мындай таштап коет? Мына бул жак жок. Главный инженер. Урматтуу шайлообек мына. Ушулардын баарын контроль кыла албайсызбы? Бул сиздин ишиңиз го бүгүнкү күн. Биз мына элдин баардыгы ишенип турат. Кантип ишенет силерге? Биригер келип банердин үстүнө илип койсоңор, кечиримди бол, мен кечирдим ошону дагы. Дагы кандай кылышыбыз керек? Акыретти эсептешебиз. Азыр эсептеше албасак дагы. Мына элдер чындыкты гана күтүп атат. Не кыласыңар светти өчүрүп күндүз, түндө өчүргөнгө раз келгенсиз. Рахмат элжүр. Мына биз өзүбүздүн кутубуз менен чоңойдук. Жетим чоңойдук, 13 жашыбызда жетим калып. Жетимдердин элдин жашообун билебиз, элге бир кызмат кылайлы, бийликти колдойлу, президенттик саясаттын колдойлу деп чын жүрөктөн чыксак, мына бүгүн светтер өчүп бизде сегодня. Рахмат. Ал эми Ысык Ата районундагы шайлоо участкаларынын биринде бюллетендерди кабыл алуучу аппараттар иштебей калган. Шайлоочулардын бюллетендерин столдун үстүнө коюп жыйноого туура келген. Дагы бир шайлоо участкасында шайлоочу бюллетенди сыртка алып чыгып кеткен учур да болду. Бюллетениңиз эмнеге алып чыктыңыз эшке? Интернетте жөнөтүп коем, отчет тапшырып. Жок, баары анын бюллетени вообще алып чыкканга мүмкүн эмес да. Муну кантип билем? Ким берди сизге? Талай жерде. Нурбек ага, бюллетени сыртка алып чыкканга болобу? Болбойт, Эмнеге алып чыктыңыз? Вообще мүмкүн эмес. Талай жерде. Нурбек ага, бюллетени сыртка алып чыкканга болобу? Болбойт, Эмнеге алып чыктыңыз? Вообще мүмкүн эмес. Шайлоого келгендерден бюллетенди сүрөткө тартып, мыйзам бузгандары да катталды. Покажите свой телефон, вы же сфотографировали. Посмотрите, по-моему, она сфотографировала. Вот видео. Давайте удалим видео. Да, удалить. Нет, подождите, удаляйте и этот. Сразу удалять, это чтобы у нас милиция 3 дня таскала. Вот видите, нарушают. Вот эта же избирательница подходит к другой и пытается поставить за нее галочку. Эти так долго за кабинкой нельзя находиться. Вот бюллетень, где стоит. Кабинкага бир эле киши болуш керек да. Айтып атасың. Ала бирок баласы менен атасы экөө башка болуш керек. Окшош мөр басылган бет каптарды тагынып келген жарандар да катталып, шек жаратышты.